Assalamu alaikum урматтуу тугандар, урматтуу мекендештер, Базар Алам каналынын каттаанчылары. Тугандар, бүгүн сатыкка ушундай гигант кочкордун козулары бар экен, улганч козулар. Бул кочкор жөнүндө толук маалымат айта кетсек, тугандар, өзү арашан, азыркыда 4 тиш. Лина Шарпелина, bunun унучкалары бар, эмнеде кыздары бар. Ал булар bunun кыздары тугандар гибридный болуп калат. Мындай кисары койлорго коюлган экен. Өзү негизинен. Ичинде арашандар деле бар экен, бирөкө эмес, бир 10 чактуу. Мындай кисары койлорго аргындашылган гибридный козулар сатылат экен, тугандар. Бүгүн сатыкка чыкты. Анықтан тугандар, каналга катталып лайктан басып туруңуздар. Толук маалыматты айта кетебиз. Мынакей тугандар, көрүңүздөр. Кой кылам дегендерге, чарба кылам дегендерге. Бул гибридный козуларды артыкча жерин айта кетсек, тугандар, булар жайлоого чыга берет, кеңгир, баягындай. Үшүп калып, жолдурап калып дегендей болбойт. Жайлоого кеңгир айласаңыздар болот, тугандар. Негизи арашандар сулукка жок болот, бирок булардан туулган балдары гибридный болгон үчүн жайлоодун погодасына, ысык сууна кеңири чыдайт, тугандар. Мынакей көрүңүздөр. Бир башынан көрсөтүп кетели койлор, тугандар. Тугандар, кочкордун параметрини айта кетсек, бийиктиги 1,8 м дейт. Аны азыр өлчөп деле көрөбүз. Бирок кочкор сатылбайт, тугандар. Мынакей тугандар, жерден бийиктиги 1,8 м болуп атат. 1,7 м экен. Мынакей. Кочкор аябай чоң кочкор, торпоктон деле бийик даже. Мунун кулагын өлчөсөк, мынакей тугандар, кулагы колесодон 21 плюс. Ушундай гигант кочкор бирок арашан кочкор экен, тугандар. Көсөктөн караңыздар, чымыш экен. Төштөрү, тумшуктары, тишин ачпаңыз, тишин. 4 тиш экен, тугандар. 6 тиш өтөт эми, жазга чыгып 6 тиш саят. Мынакей тугандар, кочкорду зор кылдык. Көрүңүздөр, тугандар, кочкорду. Энесин көрүп кызын ал дегендей, атасын көрүп козусун алсаңыздар бул өрөт. Азыр бунун эркек козулар деле бар дейт, аны деле көргөзөбүз. Тугандар, гигант кочкорубуз. Бул жакта эркек козулар бар экен. Мынакей тугандар, эркек козулар экен булар. Карасы деле, сарысы деле эркек козу. Мына сарылардын энелери сары экен, арашаны, каралардыкы кисары. Анан булардын алды 10 айлык, тугандар, арты 7-8 айлык. 10 айлыктардын бою 90 өдө дейт, 95ке чейин дейт. Келип көрсөңүздөр болот, тугандар. Тугандар, козулардын акчасын айта кетсек, кызыккандарга, алам дегендерге 250 миңден эң бийиги
тандамайынан дейт. 250'den deydi туғандар. Ал мұндай рақтарын ең артыны 50.000'den берем deydi. Келіп, саудалашып көрсеңіздер болады туғандар. 250.000 деген içinde bir ekoy болса керек. Қалғандары мұндайлар. Арты 50.000'den. Тандамай 250.000'den deydi туғандар. Boyları 90'dan ödek etti. 10 aylık qozu. Kulaqlarının biri qarma çenep көріп едік, бірақ şu 20 plus шығады да kulaqları böyle. Мына туғандар, ушул 10 баш қоз сатылат. Бұлар 7 айлықтар. Бардығы бір ен, бір қора. Алам дегендерге, ен чықлам дегендерге келіп көрсеңіздер болады. Жерде атасы тұрады ма? Туғандар, адрес айта кетсек, бұл жағы өзгөндөн түшкөндө Ошбишкек трассасынын жолунун бойунда Ташакыр деген жер бар. Сонан экинчи көчө, нечинен өткөндөгү көчө, экинчи көчөдөн бурулганда экинчи сарай. Келип содалашып алсаңыздар болот. Баасын айта кетсек 30.000 сомдон туғандар, козлар. Содалашы жолдору болот. Доставка Кыргызстандын Жети областында уштуруп беребиз дейт туғандар. Кимге ушул козлар кызык болсо, экран астына номер калтырабыз. Чалып содалашып алсаңыздар болот туғандар. Мынакей жакынырактан бир тартып коелу буларды. Ен чыкылам дегендерге көрсөңүздөр болот туғандар. Ушул Кошкордун кыздары туғандар. Туғандар, булардын параметрин ченеп көрөдүм, бирок кулактары узун эле. 22 чыга тургандар ham бар экен арасындачы. Узундугу 22. Мынабы кара кашкандын кулагы 22 чыгат го дейм. Туғандар 10 баш қозы көріңіздер. Кимге ен чықылам десем, мынакей бир қора бардығы, бир ен. Бұл жерде туғандар баяғындай алдамай базардан терме деген нерсе жоқ. Бардығы қозлардың деле ени бирдей, энесин деле ени бирдей. Анан сизде жашаган тургундардын сурасаңыздар болот, ушул кочкор коюлганбы, коюлган эмеспи деп. Азыркы Арашан Кочкордун кыздары туғандар. Kulaklı 22 çıkat olmam kulağıma. Yavaş çok.